Анжеликанын кичүү кызына жасалган операция ийгиликтүү өттү. Самара Каримованын ордуна келген жаңы директорго да каршы чыгышты. Мыйзамсыз баюу УКМК Абылгазиевке таандык этилген мүлктөрдү жарыялады. Ислам өнүктүрүү банкы Кыргызстанга 21 тез жардам унаасын алып берди. Экс-премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев кармалды. Жээнбековдун инаугурацияга чакырылышына каршы болгондор митингге чыгышты. Качып кеткен Жаныш Бакиевдин аялы Кыргызстанга келди. Күйөөсү атка чынжыр менен байлап сүйрөткөн Кочкордогу сарайдан жансыз денеси табылган келиндин окуясы. Алдыда ушул темада кененирээк угасыздар. Биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыз. Анжеликанын кичүү кызына жасалган операция ийгиликтүү өттү. Анжеликанын кичүү кызына операция жасалып, азыркы учурда жандандыруу бөлүмүнөн палатага которулду. Бул маалыматты ишенимдүү булактар Марал радиосуна билдирди. Азыркы учурда Анжеликанын кызына жасалган операция ийгиликтүү өттү. Жандандыруу бөлүмүнөн палатага которулду. Экөөнүн тең абалы жакшы. Буйруса 10 күн аралыгында ооруканадан чыгарылат, деди маалымат берген адам. Эске салсак, Анжелика Караколдон Бишкекке келе жатып жол кырсыгына кабылган. Унааны курбусу башкарып келе жаткан жана өзү менен кошо 2 кызы да бар экени айтылган. Кичүү кызы 2 бутунан жаракат алып, Анжелика омурткаларынан жабыркаган. Саламаттыкты сактоо министрлиги кыздын жамбаш сөөктөрүндө сынык бар экенин, операция жасоо пландалып жатканын билдирген. Ал эми ырчы Анжеликага 24 январда чукул операция жасалган. Ал 23 январдын кечинде ооруканага түшкөн. Самара Каримованын ордуна келген жаңы директорго да каршы чыгышты. 27 январь күнү Ниязалы Борошев атындагы музыкалык окуу жайына жаңы директор дайындалып, аны министрдин орун басары Ильяс Балташев келип тааныштырды. Окуу жайдын директордун орун басары Райхан Самидинованын айтымында алар дайындалган талапкерди музыкалык окуу жайдын жааматы жактырышкан жок. Биз жааматтын атынан 3 талапкерди көрсөткөнбүз. Директордун орун басары мени да көрсөтүштү. Бирок менин директор болуу оюм жок. Ал эми бүгүн тааныштырган директор Ташболот уулу Ильяс. Биздин окуу жайда 2008 жылдан бери иштеп келет. Бир ооз мен да талапкерлигимди коюп жатам деп айтпады. 5 күндөн бери телефонун албай, сабактарына келбей жүрдү. Көрсө ушул ишти бүтүрүп жүрүптүр. Бизге бир ооз айтканда макул болбойт элек. Азыр Самара Каримованы колдогон 4 мугалим муну да колдоп жатышат. Бирок жамаат министрдин орун басарына да нааразычылыгын билдиришти. 3 ай сыноо мөөнөтү менен иштеп турсун деди. Бирок биз макул эмеспиз, дагы арызданабыз. Кайра эле бизге маалымдабай, кеңешпей туруп алып келип коюп жатышат. Самара Каримова келгенде кандай таң калсак, азырда таң калдык, деди Самидинова. Мыйзамсыз баюу УКМК Абылгазиевке таандык этилген мүлктөрдү жарыялады. Мыйзамсыз баюу фактысына байланыштуу экс-премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирет. Мурдагы өкмөт башчы Мухамбеткалый Абылгазиев мыйзамсыз баюу жана коррупцияга шектелип кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 27 январда кабарлады. УКМКнын маалыматына караганда, Абылгазиев премьер-министр болуп турганда мамлекеттин жана жарандардын кызыкчылыгына каршы келген токтомго кол койгон. Ага ылайык Кумтор Голд компания ишканасына геологиялык чалгындоо жана алтын казуу иштерин жүргүзүүгө кошумча жер бөлүнгөн. Натыйжада кенттин жалпы аймагы 2 эседен ашуун көбөйүп, мөңгүлөрдү жана корукту кошкондо 26,3 миң гектар түзүп калган. Анын ичинде бир нече мөңгү жана корголуучу аймактар бар. Атайын кызматтын маалыматы боюнча, ал кезде аталган кенди аймагынан кеңейтүүгө тыюу салынган токтом күчүндө болчу. Абылгазиев мындан тышкары мамлекеттик кызматта жүргөндө мыйзамсыз түрдө өзүнүн мүлкүн расмий кирешесинен бир нече эсе ашырган. Аны мыйзамдаштыруу максатында Бишкек шаарынын Чүй жана Ысык көл облустарынын аймагында кымбат баалуу кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк объектилерин сатып алган. Ошондой эле көп паттирлүү элиталык үйлөрдү курууга инвестицияларды жасаган. Кылмыш жоопкерчилигинен качуу үчүн бул мүлктөр башкалардын атына катталган. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында 26 январда Абылгазиев кармалып, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тергөө жүрүүдө. УКМКнын маалыматына караганда, бул мүлктөр Абылгазиевке тийиштүү. Ислам өнүктүрүү банкы Кыргызстанга 21 тез жардам унаасын алып берди. Кыргызстанга Ислам өнүктүрүү банкынын эсебинен Соболь үлгүсүндөгү 21 тез жардам унаасы алынды. 27 январда Бишкектин эски айнтында унааларды тапшыруу аземи болду. Бөлүштүрүү планына ылайык Баткен облусуна 9, Чүй облусуна 6, Талас облусуна 2, Нарын облусуна 3 жана Жалал Абад облусуна 1 тез жардам унаасы берилет. Буга чейин Коопсуз шаар долбоорунан түшкөн каражатка Соболь жана Газель үлгүсүндөгү 37 тез жардам автоунаасы,
Ислам өнүктүрүү банкынын каражатына Ford Transit үлгүсүндөгү 12 реанимобиль алынган. Экс-премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев кармалды. УКМК экс-премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиевди кармады. Бул тууралуу күч органдарына Өздүк булактар билдирди. Маалыматка караганда, ал мыйзамсыз жол менен байыган деп шектелип жатат. Абылгазиев УКМК баш коргоо чарасы каралганга чейин 2 сутка СИЗОго камакка алынганы айтылууда. Жээнбековдун инаугурацияга чакырылышына каршы болгондор митингге чыгышты. Жээнбековдун инаугурацияга чакырылышына каршы болгондор митингге чыгышты. Ак үйдүн алдына келген бир нече аял экс-президент Сооронбай Жээнбековду жоопко тартуу талабын коюп, митинг өткөрүп жатышат. Бул тууралуу Спутник агенттигинин кабарчысы жеринен билдирди. Акцияга чыккандар Жээнбековду пандемия учурундагы адам өлүмүнүн саны көбөйүп кеткенине айыптап, анын бир тууганы Асылбек Жээнбеков экөөнү камакка алууну талап кылышты. Алар ошондой эле экс-президенттердин инаугурацияга чакырылышына каршы болушту. Жаңы шайланган президент Садыр Жапаровдун инаугурациясы 28 январь күнү Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда өтмөкчү. Иш-чарага 1000ден ашык конок чакырылды. Качып кеткен Жаныш Бакиевдин аялы Кыргызстанга келди. Кыргызстандан качып кеткен мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиевдин аялы Орозгүл Токторбаева Кыргызстанга келди. Ал менен түшкөн сүрөттү 12 жыл мурун популярдуу болгон Достор тобунун ырчысы Айчурок Султанова жарыялады. Эске сала кетсек, Орозгүл Токторбаева дагы Достор тобунда ырдачу. Орозгүл Токторбаева Кыргызстандан 2010 жылы 7 апрелден кийин чыгып кеткен. Ал эми Жаныш Бакиев Кыргызстандын сыртынан соттолгон. Ага бир катар адамдарды өлтүрүүнү уюштурган деп күнөө коюлган. Күйөөсү атка чынжыр менен байлап сүйрөткөн Кочкордогу сарайдан жансыз денеси табылган келиндин окуясы. Буга чейин Нарын облусунун Кочкор районуна караштуу Теңдик айылындагы Тынай булак кыштоосунда сарайдан 22 жаштагы келиндин жансыз денеси табылгандыгы тууралуу маалымат чыккан. Бул каргашалуу окуянын чоо жайын Суперчекит KG порталына Өздүк булактар айтып беришти. 23 январь күнү кечке жуук 22 жаштагы келиндин күйөөсү мас абалда үйүнө келип, аны уртепкиге алып, аябосуз сабаган. Күйөөсүнүн качып чыгып ылдыйкы малын бактырган кишинин үйүнө келген күйөөсү келиндин артынан ат менен барып, ал жактан чынжыр менен атка байлап, өздөрү жашаган сарайга чейин сүйрөтүп келген. Тилекке каршы коңшулары артынан барганда келиндин денеси жанчылып, боору эзилип каза болуп калган, деп билдирет Өздүк булактар.